Assalamu alaikum туугандар. Мына бүгүн бир даттануу менен келди биздин тууганыбыз. Азыр сурайбыз дагы, мен ошонун себебин айтып берем. Силер мындан кийин ошол эмне үчүн ушундай болду экен, силер билип алганыңыздар жакшы. Саламатсызбы? Жашыңыз? Саламатчылык, жашым 37 жашта. 37 да? Так, эмнеге жалып болуп келдиңиз? Жалып 3-4 жыл мурда, 4 жыл мурда, 3 бул жака, сол жака импотенция. Так, демек туугандар, имплант дегенди билесиздер. Бул вообще тиш калбай калганда, тиштин неме жаактын сөөгүнө сөөгкө темир сайдырат. Ошол темир анын сөөгүнөн чыгып турат дагы, жарымы сөөгкө кирет, жарымы үстүндө калат. Анан ошол темирге анын тиш салып коет. Демек 3 имплант салдыргансыз. Так, салдыргандан кийин эмне деген даттануу пайда болду? Салдыргандан кийин оору жок, бирок ошол убакта оору болгон, эми 5-6 күн эле. Оору жок азыр. Бездер чоңоюп кетти. Ошол кулак менен эктин ортосунда бездер чоңоюп. Жаактын астындагы, а моюндагы да без чоңоюп кетти. Мынакей. Урматтуу мекендештер, сиз да жакшылап угуп туруңуз, карап алыңыз. Мына мен дайыма айтам да, силер дайыма мына моюнга массаж жасагыла деп дайыма айтам го, мына моюнга массаж жасагыла. Эмне үчүн мына моюнга жасагыла деп безилдей берем. Себеби моюндагы без тамырлардагы мына ушул биздин эң негизги куюлуп кете турган жерге чейин келет да. Без тамыр бир эле органдарда болбойт. Без тамыр булчуңдардын арасынан да өтөт. Без тамыр сөөктүн арасынан да өтөт да. Мына жаакка, мынакей караңыздар, мына биз айткан, тууганыбыз айткан без тамырды карагыла. Сөөктүн жанында жайгашкан без тамырлар сөөктү аралап киргизет да. Аралап киргизгенде, демек биз ошол жакты аппендиксти кескендей эле, ал жакты биз кыркып койдук да. Тырс. Мына биз кыркып койдук. Анан ал келип туруп кете албай калды дагы. Анан мына эми бул жерде чоңурактары көрүнүп турат. Мындан да майдалары бар да. Мындан да көзгө көрүнбөгөн без тамырлар бар. Мына ушу без тамырлардын бирөөсүнө доо кетет, 3 жерге имплант койгондон кийин, 3 жерге доо кеткенден кийин, демек кайсы бир бөлүгүнө жол жабылды дагы, ошол жер чоңоюп кетет. Без тамырлар чоңоюп кетет. Эми биздин тууганыбыз айтат, мен ушу бездерди алдырып коюп келейинби, сизге лечение тиште импланттыбы? Жок. Имплант тура берсин. Имплант жакшы турган болсо, ага тийбеңиз. Себеби ал приживается, ал деген ошол жака кайра неме болуп калды, азыр отурташып калды. Ал жакта неме жок. Эми биз могу жакта без тамырлардын жолун ачсак эле, могу жакта без тамырлардын жолун ачсак эле, бул бездер кичинелип, анан ордуна келе баштайт. Эми турган нерсени алып салган менен болбойт. Ал уже коюлду ал. Андан жанындагы без тамырлар доо кетти да. Биз ошо жанындагы без тамырлардын жолун ачышыбыз керек. Без тамырлар мындай агып келет да, мына. Биз жолдорун ачып койсок эле, мындай келе эле, могу жерден имплант коюлганда кайсы бир бөлүгү тосулуп калды дагы, келип туруп ошол жерде туруп калып атат. Мына, көрдүңүзбү? Демек, мен ушун менен бул 3-чү случайда, биринчи случайда, эки случайда алар имплант койгондон кийин постоянно такай оору болуп туруп алган. Ал деле ушундай механизми. Анын деле эмне үчүн бул ооруп атат? Жолдор кыркылып, без тамырлардын жолдору кыркылып, кан тамырлардын жолдору кыркылып, нерв тамырлары кыркылып калган да. Ошон үчүн постоянно боль берип турган. Абдан жакшы лечение сүрүк менен. Чындыгында ушул азыркы мезгилде биз албетте лимфомассаж сөзсүз жасалат. Лимфомассаж, урматтуу туугандар, висцерал массаж, урматтуу туугандар, бул эч качан токтобой турган нерсе. 365 күн 90-га чыксаңыз 90 чейин жасаңыз деген ушул болот да. Лимфомассаж менен постоянно жакшы кылабыз дагы, анан бул жерде бизге эң чоң ролду сүрүк аткарып берет. Эми ал үчүн ички курсакты көңдөйдү кичине бошотуп, анан кийин бул жактарга жылабыз. Урматтуу мекендештер, мен ушуну айтайын деп жүрдүм эле. Кимде ким имплант койдурам десе, кимде ким тишин тазалатам десе, сөзсүз түрдө бир 4-5 жолу келип сүрүк алып кеткен жакшы да. Кичине болсо, бул мурун ал жерлер
жолдор өзү итак жол мындай бес тамырдын ичи керексиз нерсеге толуп итак жол жакшы ачылбай турган да. Кырып койгондон 5 метр жол жабылып калды да. Демек сиздер сөөгкө болобу, тишке болобу бир нерсени жасатаардан мурун бир 4-5 жолу келип сүйлөп алып койсоңуздар ушундай осложнение болбойт. Деніңіздер сақ болсын. Көрүшкөнгө чейин.